Бүгүнкү күндө азыр бир топ, кандай бир топ мен билбейм, саясатчыларбы же ким кайсы элдин арасында бир мындай туура эмес үгүт иштери болуп атат. Ошо биометрик каттоодон өтпөгүлө бийлик тарабынан силер эгерде өтсөңөр, бийлик тарабынан силердин добуштарыңарды башка жакка кетип калат. Силердин ордуңардын чечип коет деген маселелерди айтып келатыптыр да Кыргызстанда. Чет жакта жүргөн биздин жарандарыбыз алар жактан дагы маалыматтар келип атат. Россия жакта мына биз маалымат мониторинг жүргүздүк. 3 шаарында эле Москва, Екатеринбург, Новосибирск шаарында эле биометрик каттоо өтүп атат. Калган жерлерде эч кандай биометрик каттоо өтпөй атат. Эгерде эртең ошол биометрикалык каттоонун негизинде шайлоочунун тизмеси түзүлсө, кийин биздин шайлоочуларыбыз шайлоого келип, ал жерде тизмеде өзүнүн аты жөнүн, өзүнүн фамилиясын таппай калса, анда нааразычылык болот деп мен ушуну айтат элем да. Анан кийин экинчи маселе, биз мына райондордон маалыматтарды алайлык, айыл өкмөттөрдүн маалыматтарды алайлык десек, бул секретный мындай маселе, эч кандай маалыматтар бербей атат кээки райондор. Ошондуктан бул жерден өкмөт эгерде иштеп аткан болсо, бул мындай бир көмүскөдө болбош керек. Ачык, айкын, ачык айтылыш керек. Анан кийин кимдер каттоодон өтүп атат, кимдер өтпөй атат. Бүгүнкү күндө ачык эле айтып коеюн, мугалимдерди, медиктерди, пенсионерлерди жана студенттерди каттоодон өткүзүп атат. Калганы базарда отурганын, магазинде иштеп атканын, өндүрүштө иштеп атканын, дыйкандардын каттоодон өтпөй атат. Каттоодон өтпөй атат, анткени алар убакыты жок, же бир маалыматы жок, же убакыты жок деп ушундай мындай каттоодон өтпөй атат. Мен бул жерде айткым келет, өкмөт бул жерде жакшы жумуштарды аткара албай атат деген ойдомун. Бул жерде мына бүт партиялар кооптонууда турушат. Ошол биометрик каттоо бул бир мындай алдын алуу бийликтин иш аракети, өзүнө бир добуш топтоо жөнүндө бир иш аракеттер болуп атат деген эсептеп атышат. Ошондуктан бул шайлоону эгерде биз айкын, ачык өткөзөбүз десек, анда ушу тизмени так чыгарыш керек.